Assalamu alaikum, кутмандуу күнүңүздөр менен. Барыңыздарга берекелүү күн каалайм. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар. Мен уйсап келип азыр сүт бышырып жатам. Сүтүм кайнады, азыр каша бышырам. Манный крупа деген немеден жасайм мен. Кээде геркулес жасайм, кээде күрүчтөн жасайм. Ар кандай каша жасап берем. Менин балдарым кашаны жакшы көрөт. Мен өзүм сүт менен көп жебейм, анткени мага ашказаныма сүт көп жага бербейт. Ошондуктан өзүм жебесем дагы үйдөгүлөргө черезден каша жасап берип турам. Таксырым дагы жакшы көрөт. Сиздер эмне кашаны жакшы көрөсүңөр, жазып коюңуздар. Менин каналыма катталыңыздар, класс басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бөлүшүп коюңуздар. Баарыңыздарга көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Сиздер үчүн ар дайым мен жаңы видеолор чыгарып турам буюрса. Мынакей кашабыз кайнады. Кашаны салгандан кийин сахарын саласыңар дагы татымына жараша ушинтип аралаштыра бересиңер. Бул коюлуп детиндей болуп пузырыктар чыгып атып баштаганда анан бышат. Муну азыр мен акырындатып коем. Мына уже атып баштады. Бир аз аралаштырып крышкасын жаап коем. Алты 600 градуска койдум. Муну 5 минутта ушинтип кайнатабыз дагы. Тамагыбыз, кашабыз даяр болот. Мынакей. Уже даяр болуп калды. Пышты. Муну мен эми идиштерге салып, сары майдан салып берем. Мындай сливочный майды алам, сүт өткөрүп, андайды болсо жолдошум, таксырым жебейт. Не берем, кызыма ушундан салып берем. И жолдошума детиндей чаю деген магазинскийден салып берем. Анткени койдун майын, уйдун майын таксырым жебейт, сары майды дагы жебейт. Барыңыздар каша жасап жеңиздер, тамагыңыздар таттуу болсун. Ар бир үй бүлөңөргө бактылуулук, ден соолук каалайм. Мынакей. Сиздер дагы сары майдан салып, ысык кезинде монтип сапсары кылып эзип жесеңиздер өтө даамдуу. Бүгүн болсо күйөө балам кызым биздикине конокко келишет. Аларды келет деп мен токтун эти менен плов демдеген атам. Мынакей сабизим, пиязым, этим уже куурулду. Азыр суусун куюп, күрүчүн салып демдеп коем. Мынакей келишти. Азыр балам неберем экөөбүз торту аябай жакшы көргөндүктөн ушинтип таксырым, күйөө балам, кыздарым торттон алып берип турушат. Бул торту Москвада кызым алып заказ кылып берип жиберди. Рахмат, Алина, ишиңе ийгилик, тортуңду жеп атабыз. Ассаламу алейкум. Эртеңси күнү мен шаарга барып посылкамды алып келдим. Мага мондай посылкалар келди. Чогуу көрүңүздөр, ичинде эмне бар. Мен өткөндө халафай журкандардан алып келгем, 30 штуктай. Аларым өтүп кетип, мында болсо ошол төшөктөргө шейшеп деп заказ кылышкан. Ошолорду алып келдим.
Мынакей 1 кишиликтер жана 2 кишиликтер. Булар Бишкектики производство. Анан могулар Түркменстандыкы. Бул Түркменстандыкы 100% пахта деп жазып жүрөт. 1 кишилик, 2 кишиликтер келди. Мен үйдө бекер жатпастан ушинтип бир аз дортойдон товар алып келип иштешем кыздар менен. 100% хыбы деген шейшептер өтө сонун. Алып урунсаңыздар не пожалеете, катышка болбойт, свети өчпөйт өңү. Анан мондай дагы халафай журкандардан алдырдым. Өткөндө жетпей калып мен алат элем дагы дегендерге мындай заказ кылдым. Ичи халафай синтепон эмес. Муну автомат машинкага салып жуусаңыздар дагы эч нерсе болбойт. Жука, калың, жайкы деп бөлүнөт экен. Мен муну калыңынан, кышкысынан заказ бердим. Бул өтө жумшак жана жеңил болот экен. Мен төшөктөрүмдүн көбү эле синтепон менен кебезден жасалган төшөктөр, алар оор. А бул болсо өтө жеңил, жылуу, жакшы экен. Качестволору дагы мага жакты. Андан кийин мондай Түркменстан покрывалы бар экен, ушундан заказ бергем. Өңдөрү дагы аябай сонун. Муну өзүм колдонуп көрө элекмин, бирок колдонгондор айтып атышат, машинкага салса дагы өң өчпөйт дейт. Бул универсал мен алып келген. Бул покрывалдарды дивандын үстүн жапсаңыздар дагы сонун экен. Жанагындай спальный дивандын үстүн жапсаңыздар дагы сонун экен. Полго салсаңыздар дагы шырдактын, кийиздин үстүнө кирдеп калбасын деп кышкысын салып койсоңуздар, буну жуйсуңар дагы килемиңер, паласыңар, шырдагыңар таптаза тура берет экен. Мунун бир жак капталы менен дагы, экинчи капталы менен дагы салсаңыздар өтө сонун экен. Өңдөрү дагы аябай жакшы. Жууган сайын жапжаңыдай болуп, жакшы болуп, жаңырып турат деп алган кыздар мага айтышты. Мынакей өтө сонун цветтер келди. Мени ошол үйдө отуруп эмне кыласың, дагы кечке эле мал сал, үйдөн тамак-самак жасап тажабайсыңбы деп суроо бергендерге мынакей мен ушундай дагы жумушум бар. Бүгүн мен Боз Учукка келдим. Боз Учукта мен негизи эжемдердин бирөөсү Ак сууда, бирөөсү Боз Учукта жашагандыктан экөөнүн туулган күнү 31 январь. Экөөнү куттуктап коеюн деп 2 шейшеп көтөрүп алып келдим. Азыр бир чындан чайын ичип алып, тамагы даяр экен, тамагын ичип алып, кайра үйдү көздөй жөнөйбүз. Негизи эжемдер биз туулган күн өткөрбөйбүз, бирок анча-мынча көңүл буруп койгон жакшы деп ойлойм. Рахатчы, берекетчи, Аллах мээримиздерге береке берсин. Оошкаңар менен аман-сен болуп, балдарыңардын, кыздарыңардын, небере чөбөрөлөрүңөрдүн жакшылыгын сүйүнгөрүңүздөр, ар дайым бар болуңуздар, алтындарым. Биз сиздерди абдан жакшы көрөбүз. Улбанып ырдаймын бир
Deja de quemarme el chaleco, eco. Amandela, Amandela.